Силер 6-класстан албай баштады, ушундай мыйзамчылыктар деген отобуз ушул 9-класстан алып баштады. Мурун 6-класстан алчу да. Асылым агам толук кандуу бир нерсеге жооп бериши мен такташым керек. Мен биринчи ушуну юристтер менен башка ошол жааттагы адамдардан тактасам биринчи. Ушундай аңыз кептер бар, 9-дан кийин 9 деле эмес 11-ден деги турган. Карекем, 9-11 деп. 6 эмес 9-11 болуп калды да. Анан ошого эми бул нерсе ар жагына кирбей турайын, мен бер жагын сүйлөйүн. Ар бир ата-эне мектепте окутуп, ага чейин ошондой закондошунда уруксат берилбесе, жайкы лагерлер деген бар. Альтернатива бар дегеним да. Анан негизги тарбиялоочусу үйдө ата-эне болуш керек да. Ата-эне баягы илим билимдүү болуп, балдарына берип отуруш керек да. Жок дегенде, көр турмуштун айынан бир убакыт таба албасак, жок дегенде жайкысын көңүл буруңуздар, муфтияттын каттамынан өткөн туура эмес, агымга тиешеси жок тармакта балдарыбызды окутуш керек. Азыр көлдө кайсы бир жерде ал мусулман, Алла разы болсун, илимин тайып атат, биз аны жаман дейбиз, Аллага миң мерте шүгүр. Жакшы иш кылып атат, бирок баягы коомдун ортосун чабыштырып бири-бирине салып койбой тургандай болуп окутуш керек да, мындайча айтканда. Сиз мусулмансыз, экинчиден кыргызсыз, ошол шариятка дал келген каада салт биздин нарк насибиз бар, туурабы? Андан да кыргызчылык жыйыштырып коюш керек да, андачы. Жок, ал нерсене да көңүл буруш керек. Аллах Таалам Куранда айтат, силерди улут кылып бөлгөнү жер үстүндө зеригиш, тажап кеткен жашоо болбос үчүн, ар бириңер жакшы жагынан көрүнүп туруш үчүн дейт. Бизде Мухтасар Лукая дегенде эме бар. Китеп бар чоң. Обайдулла ибн Масуд ал-Махбуби 747 хижрат 8-кылымда өткөн. Ошондо айтат: намазды ва юкраху салату мутахассиран деп айтат. Мутахассир рас дейт. Башына топу кийбей, селде кийбей, эч нерсе. Жылаң баш намаз окуусу макруh болот, илля мутазаллилан, мындай кичпейил болуп окуса гана дейт. Эми бул топунун намазга кандай тиешеси бар? Эми топу жок деле окулуп калат, башка болот. Жок. Топунун тиешеси бул жерде. Бул өзү эмес дейт. Бул сүннөт, мустахаб амалы. Бул жакшыраак адеп болот. Намаздын адеби да мындай мустахаб. Бирок бул жерде маселе топуга каралбаш керек акцент. Акцент ар бир жер өзүнүн динге туура келген маданиятын, нарк насыл, каада салтын сактап калуу деген сөз чыгып атат дейт. Көрдүңүзбү? Топунун түбүндө ар бир өзүнүн нарк насылын сактап калуу. Шейх Али Жума деген устазыбыз бар, Ал-Муташаддидун, динди катуу карманып алгандарга эскертүү деген китебинде айтат. Ошол араб өлкөлөрүндө, Куфада Ирак шаарында илгери. Ошол жерде Ахмад ибн Хамбал 4-мазхабтын ээси турса, бирөө келип куфалыктардын кийимин эмес, хижаздык меккеликтердин кийимин кийип алыптыр. Эми жөнөкөй калк эмес илим дегенде, ар ким өз жериндеги кийимин баалуулугун сакташ керек деп эскерткен экен. Анткени маданият өзүбүздүкү дагы өлүп калбаш керек. Дайыма айтылып атам, мусулман андан кийин кыргызчылыгыбызды ошол шариятка каршы келбеген нарк насилибизди кармоо менен болбосо. Түшүнүктүүбү? Каршы келгендер ал башка маселе. Ошого асылым агам жанагы баягы эскертип атам да, балдарыбыз эртең чыгып өзүңүздү капырга чыгарып Куран собу жетпейт экен деп калбасын деп атам. Окутам деп отуруп. Этият бололу, ынсап болсун, илим окуса келет. Экинчиси, жайкы альтернатива, жайкы лагерлерди окутуп туралы. Анан мынакей Карикебиздин Алла разы болсун, Умар ал киши эме турбайбы? Имам Хатип. Кече сон нерсени айтты да, ошол балдар жайкы лагерде окуп жетишип туруп, кийин унутуп калат экен. Куран төө качкандан дагы, ат качкандан да тез качат деп айтат хадисте. Ошондо балдарды, ал Умар деген бала өтө мына карикелердин тарбиясын алган мыкты бала экен, айтат, мыкты киши экен. 6-чы базар күндөрү балдардын телефонун алып калып сабак уюштуруп атабыз дейт. Жок дегенде мынакей 5 күн окуса, бизде ата-энеси жардам берсе, жок дегенде бир күн 6 күнбү ошо баланы 9-11 бүткөнгө чейин, 9 бүткөнгө чейин да окутуп турушубуз керек экен, жок дегенде. Негизи түпкү баягы устаздык ата-эне. Эми баягы кыскача сурооңузга жооп, тилекке каршы ушундай болуп атат, дагы түшүнүктөр келиши мүмкүн. Кийинки суроо. Анан мектептин сабагын чамбаш керек. Баары мындай кат сабат болуш керек да адамда. Аң сезим деген болуш керек. Баягы эң мектепти кызылга бүткөн баланы динге тапшырса, ошол адамдан чыгат. Эч болбой калган анан түртүп ийсе болбой калат да. Өз зеригип, убагында окутпай коюп, эч болбодуңан молдолукка бар десе, ал молдо болуп деле жарытпайт ал. Ал жанагынтип дин бузар болуп чыгат да. Бир тараптуу болупчу. Ошон үчүн балдарыбызды жакшы окутушубуз керек. Эме боюнча ата-энеге анан кошуналардын акысын берүү боюнча, ушу боюнча дагы бир түшүнүк берип кетсеңиз. Алла разы болсун шейхим, атайын бизде Египетте, агам Алла разы болсун, аба. Египетте китеп көргөзмөсү болуп турат да. 25 араб өлкөсүнөн, Европа башкадан келет. Ошондо
китеп көргөзмөсүнөн акыркы жылдар ушул үй бүлө жаатында, бала чака жаатында көп китептерди топтогонго аракет кылдык. Ошолордун биринде Хукукул Аулад деп Индиядан чыккан азыр чоң Ханафи мазхабтагы алым бар, Шейх Ридо Хон деген. Ошо кишинин китебинде мынтип айтыптыр да, ата-эненин акысы, ата-эне жаш кезинде балдарга ушундай жакшы тарбия берип, бапестеп бакканда, бала дагы мындай эрезеге толуп, балагатка жетип, баралына толуп, күчкө толгондон кийин ата-энесин бир жаман сөз айтпай багып алыш керек дейт, корголбаш керек. Мындайча айтканда, биздин бейишибиз Меккеде эмес экен, биздин бейишибиз мен окуп аткан Египетте эмес экен, же дагы башка жерде эмес экен. Биринчи кезекте биздин бейиш үйдө экен. Мындайча айтканда, бирөө 15 жыл Египетте илим алып, ар бир жыл ажырлыкка барып келип, ата-энесине корс мамиле жасап, көңүлүн орутуп, ошо ойдон кайтыш болсо, жанагы илими, жанагы ажылыгы бекерге кетет деген сөз экен да, мындайча айтканда. Ошон үчүн бейишибиз биринчи үйдө экенин унутпаш керек, карыган ата-энеде. Имам Тоборони Мужамул Аусатта хадисте айтат, бизде көбүнчө баягы эне айтылат го, эне ал түшүнүктүү, бирок ата унутта калып калат да, тилекке каршы. Өткөндө бир интеллигент Азамат Исмаилов деген бар го, билесиздер да. Бирок өтө такыба болот, ошол дааватка чыгып турат, мастурат күтөт, анан ошого дуба кылыш керек ошол кишиге. Ушундай элге эме пайдасы тийген адамдар көп болсун. Ошол айтат, ушул хадис азыр айтам, хадиске тиешелүү. Энелерибизге сыйлаш керек сөз жок, бирок ата унутта калып калат экен. Дайыма белек алганда деле, Египеттен белек алганда карасаңыз, мисалы биз деле дин жаатында окуп жүрүп, энеге көбүрөөк болосуң, анан кийинчерээк ойлонуп, жок, атага да белек алыш керек, мындай татыктуу белек, эптеп эле бир эки нерсе, күз күнү башканы алып келип берип койбош керек, акча салгыч делечи. Ата да кыйналган, башка болгон. Ошол хадисте айтат, аталарыбыздын өмүрүнө Аллах Таала берекет берсин, көзү тирүү кезинде кызматын кылып, батасын алууну насип кылсын. Ал-валиду awsat abwabil jannati in shi'ta ihfaz zalika al-baba aw adi'hu. Ата бейиштин төрүнүн эшиги болот дейт. Карасаңыз, бейиштин төрүнүн эшиги болот. Кааласаңыз, ошол эшикти сактап калыңыз өзүңүзгө дейт. Кааласаңыз, ошону куружалак кетирбеңиз дейт. Ошон үчүн ата-энелердин урматы өтө жогору. Кур'ан-ы Каримде ата-эне экөөтөн картайып, же экөөнүн бирөө картайып, кайырдин болуп калса да дейт. Сени өзүнүн капырлык динине үгүттөп чакырбаса, аларга фала тaqul lahum уф. Уф деген сөз араб тилинде тажадым, зериктим деп үшкүрөт го бизде. Кабагым минтип же, жүзүм деп коет. Ошентип айтпагын деген буйрук келип атат да. Аларга мээримдин канатын жайгын дейт. Карасаңыз, Мараста кипар бола деп коет, жанагы мээримдин канатын жай дегени эки тараптан тең кучактап мээримди бергин деп келет Кур'ан-ы Каримде. Ошон үчүн ата-эненин акысы чоң, ата-эненин эч көңүлүн калтырбаш керек, ата-эне түшүнбөй аткан болсо дагы кызматын кыла бериш керек. Бизде ушул динден окуп келген адамдар сабак өтүп, анан бүгүнкү сабак атаңыздардын колуна өп келгиле деген экен да. Өп албаптыр жанагы адам барып айтып берип атат. Шундай жүрөгүм оор келди, өп албай, боом апчага кетип, артка кайтып кетип калыптыр. Анан бир күн келип, анан акыйкат жөнү келип, анан атасынын колун өп алып, анан ыйлаган экен да. Күн сайын биз атабыздын колун өп чекеге койсок да аздык боло турган аталар да буларчы биздики. Ошон үчүн ата жакшы болсун, жаман болсун, ата-энени биз тандабайбыз. Арзу кыласың, бирок ата-энебиз алхамдулилlah арзуңуздай чыкпай калса, ал сиздин тандооңуз. Кандай болсо ошондой кабылдап атасын алыш керек. Кошуналар акысы. Хадис бар, Имам Муслим алып келет. Валлахи ла ю'мин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 жолу айтып атат. Имандуу эмес дейт. Имандуу эмес деген капыр деген сөз, иманы чала деген сөз. Иманы бөксө деген сөз да, тайкы. Иманы бөксө болот деп 3 жолу касам ичип айтып атат. Ким десе, ман ла ю'мину жаруху баваиқаху. Ман ла я'ману жаруху баваиқаху. Кошунасы мунун зыянынан башы көзү сак болбосо, кулагы тынч болбосо, ал адам иманы бөксө деп атат. Кошунасына зыянын тийгизген адам эмне болуп кетсе дагы, ошол эмне болот дейт, анын иманы бөксө болуп тура берет дейт. Кудай сактасын. Окуя айтып берейин, жакшы суроо сурап калдыңыз. Быйыл Египетте досумдан чоң китап алдым. Фахруттин Рози деген, бул илим окугандар кийин интернеттен көрөт, кызыккандар аттарын жазып алыш керек. Фахруттин Рози деген алымдын Тафсир Мафатихил Гойб дегени бар. Ошол Фатиха сүрөсүн элестетиңиз, бир томду Фатиха сүрөсү менен тафсирлептир. Керемет. Эң чоң тафсир. Ошондо келет. Имам Абу Ханифанын кошуна акысы туурасында айтат да. Кошунага бир күн Имам Абу Ханифа кошунасы мажуси отпарас экен, отпарас. Отко сыйынган. Анан бир күнү кошунасына келип калып, басып келет бутуна, бу кишинин бут кийимине.
аяк кийимине имам Абу Ханифан нажасат, малдын кыгы нажасат, суюк тийип калган экен. Анан бутун көтөрүп басам деген илгерен билесиздер, жана чоподон лайдан жасалган жанагы нажасат ыргып барып кошунасынын дубалына эметип калат экен да, нажасат тийип калат экен. Барып алайын десе кошунадан уруксат сураш керек. Албайын десе нажасат туруп калды. Эмне кыламын деп кошунасын деп табаңгырып, чакырып жерди тыкылдатканда анан кошунасы отпарас чыгат экен. Отпарас бир апта мурун эле 10 күн алдын мындан чоң өлчөмдө карыз алган экен. Байкуш кыжаалат болуп, карызын доолап келген окшойт деп, ал ахыбан саппай кечирес деп чыгып келатат да. Кечиртирип койгон да мөөнөтүнөн. Дегенде имам Абу Ханифа айтат экен, рахимахулла, жок, сиз мени кечиресиз деп. Неге десе, мен сиздин ал ахыбалыңызды, карызды эмес карасаңыз, ал ахыбалыңызды, ал жагдайыңызды сурайын деп, ооруп атат деп угуп, сурайын деп келатып, ушундай бир байкабастык болуп, мондай нацат жабышып калды. Ошону уруксат берсеңиз, мен тазалап кырып коеюн десе, көзүнөн жаш агып, жок, дубалдагы менин нажасатымды эмес, мен биринчи жүрөгүмдөгү капырлык нажасатты жууп кетиришим керек деп исламга кабыл алган экен да. Имандын, момундугу ошол кошуналыкта. Исламда чоң аалым өткөн, ошол аалым кошунасы жөөт экен. Анан ошол аалым кошунасы жөөт экен, жөөт үйүн сатып атат экен, сатканда 10 эсе, 20 эсе асманга басын көтөрүп сатат экен да. Эй, сен үйүң хан сарай болбосо, эмне мынча жөнөкөй алачыгыңды кымбатка сатасың? Менин кошунам ким экенин билесиңби дейт экен да. Кошунасы алымзат экен да, карасаңыз, ошол дагы мунун билип атат да, ошонун жакшы экендигиничи. Ошон үчүн ислам убагында таралган да. Анан шариятта бизде Ширатул Ислам деген китеп бар. Менде биякта машинада калып калыптыр. Шарх Мафатихул Джинан деген китеп бар. Имам Барсауи деген. Атеп ахлак. Ошол имам Барсауи Мафатихул Джинанда айтат, кошуна дегенде оң тарап радиус деп коебу, жана эмеде окугам, геометрия чечен. Оң тарабы 40 үй, мындай, чар тарабы 40 үйдөн кетет дейт да кошуна дегенде. Ошондо биздин бир кошунабыз кыйын эле болуп калат экен да. Жок дегенде аларды сыйлап күн сайын эмете албасак дагы бүгүнкү күндө абал кыйын да. Жок дегенде жакшы сөзүбүздөн жазбай турсак эле ошону өзү чоң белги экен. Ассаламу алейкум устаз дейт, биздин сурообуз төмөнкүчө. Эркек малды дейт, көзү козу, торпок, жылкы, битөө дейт мындай. Кастрация уруксатпы дейт. Кастрация деген кандай? Бычып салуубу? Бычып салуу болот шариятта. Мына моул китепте келет, "Вала баса би хосил бахаим" дейт. Жаныбарларды бычып салса болот. Эмнеге дегенде, ал адамдарды бычыган болбойт. Илгерки адамдарды, эркектерди, кулдарды бычып салган. Коркунуч аялдарга эметпесин, экинчи кызматы болсун деп. Адамдарга зулумдук болот, жаныбарларга болот. Анткени кийин ошол жаныбар желе турган болсо, бул эти мындай ширин болот деп айтат. Анан экинчи жанагынтип аңги боло бербестен жумушун кылат экен да, ал дагычы. Бул болот. Ла баса деп бизде келет. Зыян жеткизбей ошону карап туруп ашырган. Досум эркек козуларды элдердин өтүнүчү менен биттеп берет дейт. Резина кийгизип ымасына коет. Караңыз, адаби тил менен сүйлөт. Анан ал ар бир жумада кыйылып өзү эле түшүп калат, ушул туурабы дейт. Туура эле. Эгер жыпычып калат деген суроо болсо, туура эле болот. Малдарга бул ага кордук көрсөткөн болбойт экен. Экинчи суроо, ал жигит эч кандай мал доктурдуктун окуусун окуган эмес, өзү эле үйрөнүп алып жасап жүрөт. Ушул кылганым туурабы? Малдын ээсин алдаган болуп калбаймын дейт. Маселе мындай да, биз окуган Египет, биз Кыргызстан Кудайга шүгүр деш керек. Биз анча-мынча өлкөнү көрүп алып эле наалып калабыз. Египетте али күнгө чейин кат сабат тааныбаган адамдар бар. Ошентип катка жаздырып алып, моуну келчи дейт. Мектепте окуй албайт. Жаштайынан жашоо турмуш оордагы машина оңдоп байкуш үйрөнчүк болуп алат да. Эми окуганга жетпейт. Бирок окудум деп дипломду сатып алганга караганда, ошол иштин көзүн тажрыйбасында билип калгандар артык турат баары бир. Эң жакшысы окуп дагы тажрыйбасын ал, сөз жок. Ошон үчүн иш тажрыйбасында билип эле калсаңыз, окубадым деп кыжаалат болбоңуз. Кече биз бир адам Саламат деген ата бар экен, 54-төн өткөн атабыз. Ошол киши өзү тиш доктуру экен. Кийин анан ушунда багбанчылыкка киришип, азыр бир айылын өзү миллион сом менен багып тура турган адамдар даражага жетишиптир. Окуган эмес, бирок иштин көзүн билип алган да. Кээ бир адамдар ошондой окуп коюш керек кийин. Бирок иштин көзүн билиш практика бул биринчи орунда турат экен деген сөз да. Анан теорияны акырын келиштирип алат иншалла. Аллах ыраазы болсун сизден. Кийинки суроо, ассаламу алейкум устаз дейт. Катар өлкөсүндө эмгектенип жүргөн бир туугандарыңардын атынан суроо дейт, машалла. Жана Катарда айттык, Катарда азыр 2020 футбол өткөн атат, диги удап атат деп геополитика бир нерсе кылып атпайбы? Футболду тийиштирбей эле коелу. Баягы криминалдуу же андай мындай да булар эң мындай аз кылмыш болгон өлкөдө экен да булар.
кылмыштуулук аз өлкө деп эми ошо статистика чыккан экен. Негизи эле араб кул дешет анан кийин кээ бирлери. Кээ бир даже мусулман эмес өлкөлөрдө мамлекеттик сакчылык тарабында кылмыш аз ачылса, ошончолук анын даражасы көтөрүлүп турат экен. А бизде кылмыш көп ачылса даража эметилет, билесиздер да. Анан кээде Алла разы болсун агаларыбыз сабак туккан, имандуу, намаздуу, дават кылчан агаларыбыз бар. Алар Кудайдан коркуп, кээ бирөө дело ачам деп эле камай бере тургандар да бар да. Кудайдан коркуш керек ушул адамдар. Бизде барып ар бир амал кылса, окуса, чокуса ошого келет иншалла. Эми сабырдуу болуш керек. Кече эле Союздан чыкканыбыз аз, эми тайтайдап басып атабыз, кызылгандуулук менен секирип кетпеш керек да. Биз азыр балабыз, буламык жеп атабыз. Акырын ушуну сактап, билгенибизге амал кылып кете берели, эртең азыр эле 5 бармак жеп келдик, Алла разы болсун, 5 бармак алып берген агаларыбыздан эртең 5 бармак жей тургандагы заман келет иншалла. Аша чаап кетпейли да болгону, таанышмандуулук менен. Катардагы бир туугандарыңыздардын атынан суроо дейт. Бизде Катарда дейт, асыр убактысы эрте кирет, насаат медиа убактысы менен окуйбузбу, рахмат, Алла разы болсун. Бул Египетте деле ошондой. Имам Абу Ханифа пешимдин акыркы убактысы хатта ясиро зиллу кулли шейин иля мислей. Ар бир нерсенин көлөкөсү эки эсеге болгонго чейин дейт. Бизде ошол карманат. Имам Абу Ханифанын эки шакирти, Имам Абиси, Имам Мухаммад жана башка үч мазхабтарда бир эсеге чейин дейт. Ошон үчүн алар жанагы берки сөздү алат да, мындай асырдык эртерээк кирет деген сөз. Сиз ошол жерде жүрүп, жумуш тартип ошо менен болуп, башка убакыт берилбей атса, анда ошо бир эсе менен окуп турасыз. Эми ал исламдагы бар сөз, жумушуңуз зыяны келип атса, ал Имам Абиус менен Мухаммаддын сөзү болгон болот. Анан жок, убакыт кенен болуп окуй турган жумушуңуз убакытка зыян тийгизбесе, насаат медиа менен өз убактысында окуган жакшыраак, анткени бул Имам Абу Ханифа далил аябай күчтүү. Түшүнүктүүбү? Жумушка зыянын тийгизбесе. Аллах разы болсун. Эгер дагы суроо болсо бериңиздер, болбосо эмет эле. Үйрөндөрдүн сапаты көтөрүлгөн себептен биздин дыйкандардын алган эмелери, урожайлары аябай көп болот да. Мисалы, картошканы алсак, бүгүнкү картошка чет өлкөдөн эле үрөнүн 60-70 тоннага чейин алгандар бар да. 1 гектардан, Ошонун 10%-ин бериш кээ бир адамдарга кыйын деп ойлойм да. Буудай деле мисалы, буудай байын айтып атат, гектарына 9 тоннадан алып келипчи. Ошонун 10%-ин бериш кээ бир адамдарга кыйын болуп атат да. Мисалы алсак, Союз бүгүнкүндө 100 тонна берип атат, арбуз 100 тонна берип атат да. Ошоларды ушул 10% дегенин 10%-ын бир аз азайтууга бир эме жол барбы деген сурап атат да. Туура, асылмаган эми күнүмдүк жашоодон сурап атасыз да. Алымдар кеңешине бир фикир кылып деген бар. Асылмаган маселе мындай экен да. Кээ бир шариаттын өкүмдөрү бар. Ошол алымдар кеңешине ташталып, чечип талкууларга кабыл алына турган маселе бар. Кээ бирлер кабыл алынбай турган, ошо бойдон төрүк сактала турган маселе бар. Сиз сураган суроо ошол экинчи Б түрүнө кирип калат экен. Анан экинчиден ал ошол үйрөндү алып келүүдөн алдында эле 30 тонна турабы? Гектарынан башканы алып келгенде ошондой деле жашоосу өтүп аткан го. Анан бүгүн үрөнү келип калса жашоосу өтпөй калабы? Бул сугалактык. Бул билбегендик, бул нашүгүрсүздүк. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Аш-шайтану я'идукумул фақр ва я'мурукум бил фахша вал мункар." Шайтан силерди ушинтип бирөө бүгүн багбанчылыкты үйрөнүп, мисалы мен эсимде биз атам экөөбүз эң мыкты жерди бир отоо чөп кылбай өтөгөндө 1 гектар 25 сотордан 65 тонна алганбыз. А бүгүн бирөө 1 гектардан алып атат да. Анда бизде Пикассо болчу, айтып коеюн, Каланскийдин сорту. Азыр эмне сорт билбейм. Айтор, бирөө ошону алган болсо дагы шайтан кедейчилик менен коркутат. Бүт байлыгы кетип кала. Ойлоп көрсөңүз 10дун 1-и. 10дун 1-ин чыгаруу менен караңыз. Биз магистратурада окудук. Эмне пайдасы бар мен? Азыр адамдар шайтан зыянын коркутуп эле, зыян бир тарапта ойлонот атпайбы? Биз пайдасын карайлы, караңыз. Биринчиден бул талкууга алынбайт, Кудайдын өкүмү дедик. Ким чыгарса чыгарат, моюндан кутулат, ким чыгарбаса ошол моюнда калат, парыз. Ошондой эле бир сөз. Экинчиси, сиз эмес эми, сиз чыгарасыз. Башка бир адам, Эшмат дейли, Эшмат ошол 70 тоннанын 10дон 1-ин бергени, эгер жанагындай сугарыла турган болсо 10дон 1 болот. Анан өзү суу корото турган болсо 20дан 1-ин берет. Бул белгилүү, 10дон 1 менен 21 белгилүү, 10дон 1-ин чыгарган учурда айталы. Чыгарганда биринчи пайда бул коомдун батасын алат. Кандайча коомдун батасын алат? Ал курсак карды, ач адамдардын курсагын тоюнтат, коомдо жана биз сөз кылып аткан криминалдуулукту, кылмыштуулукту азайтууга салынган. Курсагы ток адам
курсагы ток адам көбүн эсе эмеге бара бербейт иншалла. Ал ачкачылыкта зөөкүрдөн жулуп жеп калат ошентип. Ошентип диги коомдун кылмыштуулугу азайтканда элдин батасын алып атат бул. Эл жүрөгүнөн билбесе деле жүрөгүнөн бата берип атат деген сөз. Кылмыштуулук азаят, уруу кескилик, зинакорлук азаят, башка болот. Сиздин бул пайдаңыз бүткүл коомго пайдасы тийип атат деген сөз. Бул бир. Экинчиси, мына тоңдо же кече жакында мөндүр уруп эле кетти го. Не дейсиз мисалы? Кудай сактасын. Bir чоң ташта мен келерден алдым, Мекенова деген айыл имам бар. Баласын окутам, Малайзияга ислам илимин окутам деп жөнөтүп атты. Ошол киши дайыма зекет үшүрүн чыгарып жүрөт экен. Ошонуку тийбей калыптыр да, Кудайдын бир нерсеси карасаңыз. Бүт айылдыкын алып кеткен мөндүр. Бирок ошонуку эметилбеген. Кудайым сактаганда башкача айтканда. Ошого Кудайым апат кырсыктардан сактасын. Эми ал көп деле болбойт, чыгарып берсин. Заты ал Кудайдын аксы, жетим жесирлердин аксы. Кур'ан Каримде айтат: "Ва фи амвалихим хаккун лис-саил вал махрум." Байлардын байлыгында, үшүрүндө, башкасында чыныгы муктаж адамдар менен жетим жесирлерге пайдасы бар дейт. Биз мусулманчылыгыбыз ошону менен мусулманчылык. Анан түпкү байлыкты Кудай берип атат. Жер өспөй калса башка дил эмне урат эле. Кыскача асылы мага ушундай. Эми бир аракет кылып эмесин, бул иншалла көп деле зыян болбойт. Кийин көрөсүз. Мен бир окуя айтып берейин. Египетте 3 адам шериктешкен, 4 адам. Келгиле деген чакан эле бизнесмен, чакан орто. Келип сүйлөшкөн. Үчөөбүз шерик болуп иштейли, 4-үчүсүн Кудай кылабыз деген. Ортого акча коюп туруп иштешкен шериктеш болуп. Ошонун пайызын, түшкөн пайызын 10-дон 5, 10-дон 1 же 25%, мисалы, бир өлчөмдү Кудай жолуна, туура жолго, жаштарга, башкага чыгарабыз. Бирок ошол 4-үчүсүн Алла Тааланы коебуз деген. Арып ошол 4-үчүсүнө да чыгарып берип турушканда, анан иштеп отуруп, өзүнчүлдөр пайда болуп, бирөөсү чыгып кетет. Дагы экинчиси чыгып кетет, бир эле адам калат. Бир адам сөзгө туруп, жана үчөөнүн тапкан пайдасын төлөп отурат 25-тен. Төлөп отуруп, бирок ошол адамдын ишине Кудайым берекет берип, бүткүл азыр Египет шаарына Мисрул Хойр деп, жетим жесирлерге буудай менен, окуу менен бүт дүйнөлүк 100 миллион калкка ошонун берекеси тийип атат бир адамдык. Маселе биз диякты ойлошубуз керек. Анан маселе бүгүнкү эгин талаа менен бүтпөйт. Бүгүнкү эгин талаанын 10-дон 1 иншалла Египет дейм да, акыреттин эгин талаасында ал ихласка жараша кетип атат да. Бере берели, Кудайым берет иншалла. Кудай бергенден жазбасын. Чубак устаздан сураган ушинтет эле да, таксыр 10-дон 1 эле беришиң керекпи же көп берсем болобу десе, берген Кудайга жагыптыр. Алганда этият бол, кара дейт. Бирок бергенде бере бер деп айтат да. Ушундай. Дагы бир суроо кылсак анан. Азыркы мисалы арендага жер алганда аренданыкын өзүнчө чыгарат деп ушул үшүр боюнчачы. Ооба. Бул жагынан да бир аз айтсаңыз. Аренда алган жердин үшүрү кандай болот деп, Ханафи мазхабта арендага жер алды да 1 гектарды. Азыркы убакта бизде мисалы үчүн чеснокко берип атат 150-200 миң берчи. А картошкага берет 100 миңге. Буудай айдайм десең мисалы үчүн 15-20 миң болуп атат да. Ооба. Багара жерлер 5 миңден. Ооба. Ошолордукундан өзүнчө чыгарып турган, ошондон калган үшөө чыгарабы же общий эле чыгара береби? Ошолордон калган үшүрүн чыгарат. Анткени бул ижара калып атпайбы? Этияттык үчүн, анткени ал өзүнө пайда азыраак болуп калат. Бул дагы алынат дегенде, бул болсо Ханафи мазхабында 2 ой бар. Бирөөсүндө ижара алган жерде үшүр чыгарылбайт деген бар. Бир фатвада жок, чыгарылат дейт. Шейх Мухаммад Абу Зухра ушул чыгарылат дегенди айтат. Жанагыны чыгарып бөлүп туруп анан. Ижара акысын, анткени бул өз жери болбой атат да ошон үчүн. Эки эсе чыгымдалып атат деген сөз да. Туурасы ушундай. 10-дон 1, 20-дан 1 дегенде мындай майга жакшыраак. Ооба, өтө туура айттыңыз. Жана билесиздерби деген ушул да мындай агам. Баягы кайрак жер, анан сугат жер деп бизде бөлүп коет эмеспи? Жамгыр менен сугарып, сиз көп деле мээнетке муктаж болбойм да, суу кенен молчулук болуп турса, ошол түшүмдүн чыгашасын чыккан чыгашаны эсептебей туруп, чыккан түшүмдүн өзүнөн ошол баада же акчага айландырып туруп, 10-дон 1 бересиз. Анткени бул жерде жеңилчилик болуп атат. Сиз сууну алыстан алып келип, водокачка билбейм эмне деп аталат, ана эмелер билет, агрономдор. Ооба, насос менен мынтип алып келип акча кетирбей элесиз. Ошондо 10-дон 1 чыгарылат деп айтат. 10 килограмм чыкса да бирөөсүн бересиз. Ал эми жок, ал жер жанагындай какыраган жер болуп, өзүңүз сууну насос менен алып келип, ошого көп мээнет кетип, түштүктө эмне чарпа эмне деп коет эле? Чарпалек деп коет, Ошо чарпалек сыяктуу деп коет. Ошондой нерсени колдонуп аткан болсо, анда 20-дан 1 бересиз. Бул дагы болсо Кудайдын мээрими катары берилген да. 20-дан 1 5% да. 5% эле. Диги 10 болуп атпайбы? Диги 5%. 10-дон эмне болуп калып атат? Жарым болуп калып атат деген сөз да. Общий түшүмдөн. Мисалы үчүн 1 гектар сууга акча төлөнөт да. Мисалы үчүн 300 сом же 400 сом
акы берилет. Ооба. Суучу адамдар. Суу катчыга. Ал эч нерсе эмес. Анткени суу кенен да сизде. Ошол жер 10-1 болуп элек. 10-1 болот. Анткени сизге баары суу кенен болуп атат. Ал эми ал суу катчынын эле акысы. Эмнеге ага 300 сом, 400 сом бересиз? Ол суу катчы кыргызда бересиз да, суу катчы болбосо урушуп, мушташып кетет да. Сууну кыйын алып буруп келсең бирөө буруп кетип калган болот. Ошондой эмес, бизде ошондой. Анан суу катчы кичине иреттеп туруп ошонун эле акысы байкуштун. Ошо убактысын кетирип атат деген сөз. Дагы ишер боюнча эле маселе, мисалы үчүн бирөө отургузуп, картошка отургузуп, могу 15 сотый жерин сен газол деп хадия кылган болсо, ошол хадиянын үшүрүн береби? бербейт. Хадия алып аткан киши, азыр айтам. Хадия алып аткан киши жок, ал өзү эккен жок да. Негизи бул жер ээлик кылып эккен адамдыкы. Бирок такыбачылык баптан чыгарып койгону жакшы болот. Анткени бул өзүнүн жери болуш керек. Же болбосо арендага сатгандай болуш керек. Анан ошондо мээнети менен эгип өзүнүн жеке эмесине. Бул хадияга келип калды. Бул жөн эле үйүнө кырманына бирөө барып чыгарып койду дегендей эле болуп калды. Бирок албетте такыбачылык иретинде берип койсо ал Кудайга жагаптыр. Азыр кечиресиз, агасына. Жана азан айтарыбыз менен жамаат намаз сразу окуйбуз да. Дароо, ооба. Күтүш керек беле, ошо кандай? Араб өлкөлөрүндө мисалы азан айтылынат. Ар кимдин өз жөрөлгөсү өзүнө туура. Анткени бизде баягы жумуш башка болот, арабтар туруп окусак жумуштун баары калып кетет анда. Аларда баягы кененчилик азан менен коматтын ортосунда кенен жетишилет да. Ажы умра барганда көрөсүз. Бизде азан айтылыш керек. Азан айтылгандан бир аз адамдар, алыстагы адамдар азанды угуп келе тургандай, борончу да азанчы дагы уктап калыптыр дегендей болбош керек да. Бирөө камданып, чабынып, намазга келип үлгүрө тургандай болуш керек да. Өтө көп убакыт болсо да кичине убакыт болгону жакшы. Мисалы дароо азан айтылып, дароо комат айтылса деле боло берет, бирок бул жакшыны таштаган болуп калат. Бизде ошондой центральный мечитте каркелер коюп берет да. Анан бизде ошо өзүбүздүн мечитте апарып коебуз. Анан баягы жамааттан бир аз келишпес болуп кетет да, кээдечи ушундай. Шейхим, итаат деген маселе бар. Бизде муфтият бар, карике, бул жерде имам хатиппе карикенин сөзүн кыңдабай угуш керек. Качан карике шариаттагы жок эле сөздү айтыпса, анда ал башка маселе. Бул муфтият деген бул нерсеге биз итаат кылышыбыз керек. Бул кишилер атайын диндин өкүлдөрү бул жердеги. Демек эмнеге ал максат эмне үчүн ал жерде? Эки сүрөттөн эле боло берет. Бирок жакшысы кайсы деген маселеде. Жакшысы, мисалы элестетиңиз. Мен тамак ичип атам, азан айтылып калды. Анан мен намазга келейин деп отурсам эле, таарат алып келгенче убакыт кетет да бизде. Адамды окуп салса, кыйыныраак болуп калат да. Бир аз убакыт болуш керек. Кечиресиз. Сүннөт кийими жөнүндө сурайт элем. Азыркы заманба, замочка менен, жазуу менен, узун, кыска, өңү түсүнө байланыштуу кийимдерди сүннөт деп санаса болобу? Эң жакшы суроо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт кийими деп муну Чубак устазда айткан, Молда Али Кары, Мулла Али Кори шейхте айткан. Ошол жердин жергиликтүү акылдуулары каап ушуну кийбей эле коюптур да дебеш керек. Азыр бизче айтканда акылдуулар эмне деп айтат? Корейцтерди башкалар турап чыпыйган эркек адам кызга окшош кийимди кийип алса болбой калат ошол. Мисалы мен Бишкекте өткөндө көрдүм, бул кемсинтүү эмес, күйүү үчүндө. Мына досум Аскар Таксыр экөөбүз, Дамыл экөөбүз кетип баратабыз. Фрунзе деген магазиндер бар экен го Бишкекте. Анан алып үйгө керектүү заттарды алып келатсак эле, бир өтүп кетти бирөө кыз. Анан көздү сактап эле, анан мынтип анан кетип, астына чыгып карасак эркек бала экен ошол. Бул көзүм менен көргөнүн айтып атам да. Артынан карасаңыз кыздай эле. Тулку бою эмеси, чачы да өскөн, башка болгон. Мына Дамылда күбө, мен жалган айтып аткан жокмун. Артын биздин жигиттерибиз кандай болуп баратат? Мындайча айтканда, биздин эртеңки намысты коргой турган жигиттерге намыс каяктан? Жынсы шым оор келип калып атат деген сөз да, мындайча айтканда. Жынсы шым ага оор келип калып атат. Анан экинчиден, ошол жердин акылдуулары башканы кийбептир дебеш керек. Ошол жердин акылсыздары деген туура эмес болуп калат, үзүрээлери дейин. Ошол жердин үзүрeel деген түшүнүп атасыңдай, акылы кичине кемчонтойлору. Үзүрээлери дагы муну кубалап, монун кийимин карачы, артист көйнөк экен деп калбаш керек. Бул эки чоң критерий. Үчүнчүсү, адамдын аврат жерин жабыш керек. Анан жана Манас эпосунун сүрөтүн тарткан ким эле? Сүрөтчү. Билгендер барбы? Жок, ал? Майрамкул деген киши же Герц деппи, немец тап келип тарттырган экен го? Герцен деп, Ошо Герцен өтө кыйын тарткан экен да, эң сүннөткө жакын кийим ошо Манат атабыздын сүрөтүндөгү кийим. Карасаңыз, кандайча? Бу кандайча? Меники кече кийдим белем, бүгүн кичине солидный көрүнөйүн деп кийинип алдым да, кыйналып калбайын депчи, кечиресиздер. Кече ушундай эле кийинип жүргөм. Андай кийим болчу, могу кийимдин этеги ушак жака келген. Анткени биздикилер ат менен жүрөт, башка кыласың.
арабтардын жана узун кийимин кача албай каласың да, бир нерсе ойлойсуң да. Жыгылып калышы мүмкүн. Алар өзүнө жарашат. Биз ошо менен отошуң керек, атка мина калышың керек, башка болот. Ар кимдики өзүнүкүнө туура. Ошо Манас атабыздын Керсан тарткан эбеде ондай моякка келген. Анан шымды карасаңыз кененирээк болгон. Баягы отуруп эметкенде да аркы берки нерселер көрүнүп калган эмес да. Адамдын көңүлүн урдур. Кенен болду. Ошол сыяктуу болуш керек. Анан мисалы азыр даватта биз мындай узун кылып кийип атпайбызбы? Ошол дагы эми сүннөткө жакын болот. Анан сүннөткө жакын болот да, сүннөткө жакын. Анан ал кишилерди жаман көрбөш керек. Эмнеге дегенде, бул кишилер узун кылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө жакын кийим болгон үчүн. Египеттеги устаз айтат, Ахмад Шариф деген. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт кийимин иреттеп келгенде бизде Фейюм деген жер бар. Мындайча айтканда Сыккыл областы дегендей эле. Ошо пайгамбар сүннөт мындай деп айтат экен да. Могу жакасы кенен болот дейт. Жакасы болбойт. Мындай бар го, жакасы болгон, мындай болгон, анан жеңи өтө мындай чоңураак болгон дейт. Сиз көрүп калдыңызбы карек ажы коргондо? Мындай кылып келип туруп, жең кененирээк болгон дейт да. Ошол сүннөткө бир где-то 100дөн 80-95 жакындайт дейт. Анан узун кийип алып тур, самтурап кийинип алып тур дегенди коюш керек. Ал пайгамбарыбыз сиз карасаңыз ал кишинин ниетин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жакын болуп, сүйүп, ошондой кийинем деп аткан адамга сөз тийгизүүдөн айтат. Болгону таза, тыкан кийиниш керек. Анан бир дагы кошумча нерсе бар. Кече бир адам менен сүйлөшүп калдык Бишкектен. Ал киши өзү мындай бычмаш тикмечигин айтат. Тендер жарыялап туруп, келгиле ушул даватка чыкканда анан сүннөткө ылайык бир мындай бир тендерге 200 миң, 300 миң, 500 миң сом эметип, мыкты бизде азыр Түркияда мыкты болуп атпайбы? Ошолордун да кыргыздын да оймо эмесин башкасын чагылдырып кире тургандай бир сонун форманында келиш керек дегендей бир сөздөр бар да. Эми маселе мындай экен да, кыргыздыкын кийбейсиңерби, Пакистандардын, арабтардын кийбей дейт. Кыргыздыкын кийейин деп сатып алсаң асмандын башы экен. Барып мен өзүм да эфирге кирип жанагындай алайын десең, мен былтыр алгам 7 миң, 8 миңге чейин кетип калат экен. 7 миңге сиз 2-3 күн кийим алып Египетке алып кетип калбайсызбы? Мисалы да альтернатива да болуш керек да. Бир нерсени айтуудан алдын. Негизгisi тыянактуучу нерсе сүннөт дегенде белгилүү бир формага каралып калбайт экен. Ауратты жабыш керек, сын мүчөнү билдиришпеш керек, таза болуш керек, тыкан болуш керек, анан жанагындай болуш керек. Ама узун кийинип аткан жакшы жер адамдын эметкенде жакшы болот, мунун пайдалары да өзүнүкү бар деген сөз да. Бир сыйра жооп алдыңызбы? Мен мындай эч кимди капал кылбай тургандай жооп кылып берип атам да. Дагы бир суроо. Үшүрдү бергенде кандай адамга бериш керек? Машалла, эң жакшы суроо. Асылым агам, авам, Алла разы болсун сизден. Үшүр менен зекет 7 түрлүү адамга берилет. Куранда 8 түрлүү бар болчу, бирок Азирет Умар радыйаллаху убагында мунун иллаты себеби токтогон, ошон үчүн берилбейт деген. Болбосо Куранда 8 түрлүү болгон. Ошо берилбей токтолуп калган, токтолуп дегенде убактылуу токтоп турат дейт. Муну фикх ушинтип айтат. Убактылуу токтоп турат, себеби табылмайынча дейт. Кимдер? Вал муаллафату кулубухум. Убагында дин жаңы башталганда кайыр диндердин, мусулман эмес капырлардын күчү элип калбасын деп, ошолордун жүрөгүн исламга каратып, тартуу максатында мал берилип турган, акчанын бир бөлүгү. Азыр мусулмандар муктажыраак болот дагы, Кудай жолундагыларга берилет, карыздар болуп кеткенге берилет. Анан жетөө деп эдикпи? Жетөөнүн дагы бирөө жок азыркы заманда, Кудай кулчулук заманы жок. Бирөө кулчулуктан кутулайын десе, ошого дагы берилиш керек болгон. Көрдүңүзбү ислам дининде? Ошондо азыр 6 түрлүүгө берилет. Ажылыкка барып, ажылыктан мал дүйнөсүн жоготуп койгон адамга Кудай сактасын, дагы сактасын деп айтабыз. Когалаңдуу күн болуп душман бастырып келгенде, ошолорго курал жарак башка маселесинде Кудай сактасын болбой эле койсун. Алла жолундагыларга, карызга батып калгандарга, вал амилин алейха, зекетти жана топтой иштеген бечараларга. Айтат ошол фикх китебинде. Бай адам болсо дагы, адамдар зекет жыйнап иштесе да ошол алсын. Анткени адамдын байлыгы түгөнө берет. Ал ошол мээнет күнү кетип атат деп айтат. Ушул түрлүү адамдарга берилет да асылмаган. Зекет менен үшүр. Бул жердин зекети. Эми ушул 6-оонун ичинде берилиши жакшы болгон эң жакшы ким дейт? Бечара мискин, кедей, факир бар, анан мискин бар. Ошондо эң жакшысы жетим жесирлерге берилиш керек бул. Жетим жесирлерге берилиш керек. Анан илим, билим жаатында жүргөндөргө берилген эң жакшы дейт. Саид Багдаш Утаз айтат мына, бир илим окуп жүргөн адамга же жетим жесирге бир кийим кийгизилсе, ошол кийим жыдып түшүп калганга чейин жанагы адамга сооп кете берет дейт. Анан сизге дагы азидукун фаидатан дагы пайда кошуп кетейин. Айтат, үшүрдү берип аткан учурда могул үшүр деп же зекет деп айтыш шарт эмес. Жөн эле белек деп берип койсо, белки адамдын көңүлү да жакшы да. Анан бизден билесиз да, кыргыздар өтө намыстуу. Коёнду камыш өлтүрөт, жигитти дебейт, кыргызды намыс өлтүрөт деп коелчу жерин. Намыс деме келет да, анан айт ушул белек бир тоганам дуба кылып кой десе, берки адамдын да жүзү жарык жүрөт. Анан ак кишиге зекет деп айтыш шарт эмес, Кудайым кабыл кыла берет.
үйдөн бөлүп атканда ошону зекеттеп ниетке кетиш керек, же эң акыркы ниет ажыратып бөлүп атканыңызда ичиңизден билиши шарт. Бир суроо ошондойн уруксат берсеңиздер, кечиресиз шейхим. Мечитте имамдын замы үзүрдө имам чылкас төлүмөн чыгат. Төлүмөн чыгып окуп атат, анан хадисти келтирип атат, пайгамбарыбыз убагында ооруган дейт, ошондо имам чылкас төлүмөн чыгып окуган деп атат да, ошону. Башка илимдүү адам барбы жардамдаша тургандагы? Эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошол кичине дамылдабыз, биринчи дамылдан сыйлаш керек эми. Ондай нерсе бар. Эгерде кандай бар, ошол отуруп окуган киши эң аалымы болуп, эң каарысы болуп, башка ордун баса турган адам жок болсо, анда ошол адам отурган адам чыгыш керек, албетте анын далили бар. Анан эгерде эми маселени туура түшүнүш керек, дамылда дагы илимдүүлөр бар экен, арттагы кээ бир адамдар наразы болуп калып атат, эми турганга уйганы жакшыраак го негизи. Дамылда эгер сиз макул десеңиз, келиңиз мен сизге массаж жасап берейин, бир Омар деген таксыр бар, массаж жасап берет. Ошону бир 10 күн алып келип сизди каратып берейин, түзөлүп кеткенге чейин. Анан андан кийин ага чейин бул жаштарга уруксат берип, илимдүү таксыр экен. Ушуга бир батаңыз берсин деп, хикматтуулук менен, даанышмандуулук менен, ошол нерседен батасын суроо менен кылса, бул жакшыраак нерсе. Бул жакшыраак нерсе. Себеп деп айтып атпайбыз, мисалы бул дүйнө себептер дүйнөсү деп, ар бир нерсе кылганда себеп болуш керек депчи. Анан ушу себептин деңгээли динде кандай? Эң жакшы суроо, машалла. Эң жакшы суроо. Амалга чыгышта мисалы оруп калса Фатиха окуу деп. Ооба. Ошол Фатиханы окушу себептен да. Түшүндүңүзбү шейгим? Мисалы пайгамбар саллаллаху Фатиханы оку дегенде, Фатиханы окуу өзү илимдин түшүнүгүндө өтө жакшы суроо бердиңиз. Ошонун өзүн биз себеп деп айтып алабыз. Омар радыйаллаху анху бир согушка барганда, чоң бир сахаба бул жерге кирбеңиз. Жанагындай кандай оору эле карекем? Чума оорусу каптап калды дегенде, киремби кирбейм дегенде экинчи сахаба, жок, мен Алланын тагдырынан качасызбы дегенде, Алланын тагдырынан тагдыры менен качабыз дегенде. Демек, себепти кармануу тагдырдан деген. Бирок, сиз жакшы суроо бердиңиз. Акыйда илиминде себепке болгон мамиле кандай болот дегенде эки шарт бар. Биринчи, ошол себепке таянып Кудайдын кудуретин унутпаш керек дейт. Бул бир. Анда биз жанагы мусулман эмес, атеисттер, башка материалисттер бар го, ошолордун айырмабыз жок болуп калат анда. Акыйдада Ахли сунна вал жамаада ашари акыйдасында ырсап келет. Азыр айтам. Ва май якул бит-таб'i вал-илля фазака куфрун инда ахлил милла. Таасир этүүчү тоба. Жер табиаты менен таасир этет, Кудай жок десе, жоксо жер себеп менен таасир этет деп Кудайдын кудуретин тан алып салса, ал капыр болуп калыш коркунучу бар дейт. Бул биринчи себеп, себептен көрүп Кудайды унутпаш керек. Экинчи, себепке 100% байланып албаш керек. Болду, мен машинаны оңдоп койдум, жаңы машина алдым, бензинин куйдум. Болду, эми бул бузулбайт. Мисалы да, жөнөкөй эле мисал мен жөнөкөйлөштүп айтам. Бул бузулбайт дегени менен болбойт. Себепти кылдыңыз го, бирок ким кепилдик берет? Себепке тамамут тааллук дейт, 100% байланбаш керек. Бирок себепти карманыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даарыланган, ооруп калганда. Билесизби ким менен даарыланган? Христиан дарыгерди алып келип даарыланган. Эгерде ошол жерде динди жанагындай карманганда, кой бул христианыңды демегеле да ошол жердечи мисалы. Айша энебизден сурашкан радыйаллаху анха, сиз мынча медицина өнөрүнү каяктан билесиз? Шундай күчтүү болгондо Айша энебизчи. Баш ооруганда муну табигый, бул антибиотик эмес бирок. Пайдалуу медицина дегенде айткан экен, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп ооруйт эле, көп ооруганда карап жүрүп ошол нерселерди көп үйрөнүп алганмын дейт. Жабап алдыңызбы бир тууганым? Бир суроо берсеңиздер, анан үзүр эмнеге? Бир жерге барганда мен бүгүн чоң энем кайтыш болгондо ата энемдин астына бир барып кетишим керек экен. Мейли, 3 суроо макулуңуз. Караколдун кеңпейилдиги үчүн. Касыр намаз боюнча Болду. Качан касыр, качан толук, Агабыз касыр намазы туурасында түшүнүк берсеңиз деп атат, абабыз. Касыр намаз адамдын негизи мекени 3кө бөлүнөт да. Мына могул жерден азыр окуп берейин мен сизге. Анан сурооңузга сонун кылып жооп берем. Бул китеп алып жүргөн ошонусу жакшы да. Дайыма колго бир кичинекей китап алып алыш керек бул. Современный лайфхаки деп коеюнчу муну. Алып жүрүш керек да, пайдалуу китепти окуш керек бош отурганда. Ошондо акыл, адамдын акылы өсөт. Азыр. Ватанул асли, ватанус сукна, ватан лиқома дейт. Сизге кошумча айтып коеюн, андан кийин иншалла кете берет буюрса. (193) бет экен.
Адамдын этибарга алына турган нерсе мекени дейт. Жашай турган жер 3-кө бөлүнөт деп атат. Аслый, негизги мекен болот дейт. Үй бүлөлүү мекен деп айтылат дейт. Бул дегени инсан ошол жерде үй бүлөсү менен жашап калат деп атат. Мисалы сиз азыр Караколдо да, мисалы суроо берген адам, сиз мисалы Караколдо турасыз деп коелучу. Караколдо турсаңыз, Каракол сиз үчүн ватан аслый болот, негизги мекен болот. Үй бүлөңүз, ата журтуңуз, үй бүлөңүз менен турасыз. Бул бузулбайт качан үй бүлөсү менен башка жерге толук көчүп кетмейинче. Качан эми Караколдон барып, Бишкекке барып отурукташып үй бүлөңүз менен туруп калсаңыз, бул жер жокко чыкты дагы, кийин Караколго 15 күндөн азга келип калсаңыз, 4 рекеттик парз намаздарды 2 рекет кылып окуйсуз. Мурда жашап кеттим эле деген өтпөй калат. Анткени мурда жашаганыңыз үй бүлөңүз менен барып көчүү менен бузулуп калды. Эми Кудай берип, таква болуп, алым болуп, жон териңиз калың болуп, сабырдын бардык түрү болуп 2 аял алып калдыңыз деп айталы. Караколдон бир үй бүлөңүз бар экен, Бишкектен бир үй бүлөңүз бар экен. Экөөнүн ортосу албетте 90 километрден 120 километрден көп. Экөөнүн ортосунда Каракол деген чек ара киргенге чейин касыр кыла бересиз. Бишкек деген чек ара киргенге чейин касыр кыла бересиз. Жеткенде толук окуй бересиз. Анткени сизде кол менен көрсөтүп атам бар. Кийин бул жок болбойт дейт. Ошо башка шаарга көчүп кетиш керек, бирок ошол жерде жашап калам деген шарт менен дейт. Караңыз дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага журт которгондо өзүнү мусапыр деп атады го кийин Меккеге келгенге дейт. Меккеде үй бүлөсү менен жашап, анан Мадинага көчкөндөн кийин Меккеге келгенде өзүн мен мусапырмын деп атады го дейт далил. Бул биринчи эмне экен? Ватан асли негизги мекен деп айтыңыз. Каракол. Экинчи ватан икома дейт, убактылуу тура турган жай. Мисалы Египет бизде окуп атабыз, убактылуу тура турган жай эмес да ал. Туурабы? Ватан икома деген бул мусапыр адам, караңыз. 15 күндү ниет кылып кирет дейт. Максимум 15 күн, минимум 15 күнгө чейин. 15 күндү ниет кылып кирет. Анан ошол жакта 15 күнгө ниет кылып 120 километрден алыска чыкса 2 шарт. 15 күн болуш керек, 15 күндөн акча болбош керек. Аралык бизде муфтият каракем 120 дедиби? Мурда 90 эле. 120 километрден өтсө, көңүл буруңуз, 4 рекеттик парзды гана 2 рекет кылып кыскартып окушуңуз бизде милдет болот. Рухсат исқот дейт, 4 рекет кылып окуп койсоңуз бизде күнөөкөр болосуз. Эми бирөө билбей калса эч нерсе болбойт, эми күнөөкөр деген, бирок кыскартып окуса жакшы болот деген сөз. 3 рекетти 3 рекет кылып окуйсуз, 1,5 жок бизде. Жарым жартылай жок. Эми ушуга келатам. Эми сүннөттөр дегенде Ханафи мазхабта аңтар изилдеп чыкканда 3 сөз бар экен. Биринчиси такыр таштабасын дейт экен, экинчиси таштасын дейт экен, үчүнчүсү өтө зарыл болсо таштасын, зарыл болбосо таштабасын дейт. Ушунусу жакшы. Көпчүлүк неге дегенде сүннөттү жеңил, бирок сүннөттүн 4 рекет эле болуп окулунат. Парз гана парздын 4 рекет 2 рекет окулунат. Сүннөттүн 4 рекет пешимден 4 рекет алдыңкы сүннөт. Кийинки сүннөттөрү зарылчылык болуп, сизди күтүп атса, күтүп атпаса, башкача болсо окуңуз, сүннөт керек. Анан кыйынчылык болуп атса да таштайсыз айла жоганда. Демек, ватан икома деген бир адам бир күнгө 15 күнгө кирет. Муну кайсы нерсе бузат? Бузат деген ушул жерге келсе кайра касыр окуй берет деген сөз. Муну биринчи мекени бузат дейт. Мисалы, Египеттен биз мисалы сиз умрага бардыңыз, Мадинага 15 күнгө, Макка Мадинага. 15 күнгө барсаңыз, Мадина, Макка сиз үчүн ватанул икома, убактылуу тура турган жай деп аталат. Аякка барганда кыскартасыз, Кыргызстанга келери менен Кыргызстан дегени бузуп койду. Бул дегени эмне болуп атат деген сөз? Бияка келериңиз менен толук окуйсуз деген сөз. Кийин жана ватан икома өзүнө окшогон жер менен да бузулуп кетет дейт. Мисалы кандай? Макка Мадинага 15 күнгө бардыңыз. Анан бир аз тыйын тыпырыңыз бар экен, ушу Египетте калыс таксыр бар экен, бир саламдашып кетейин. Көлдөн экен ушу жигит деп барып калдыңыз мисалы. Мисалы да Египетке киришен 15 күнгө дагы барып калдыңыз. 15 күн Макка Мадинадагы эле 15 күн болуп атат. Экөөнү тең ватан икома, убактылуу тура турган жай дейт. Бул Египетке келериңиз менен диги жер бузулуп калып атат деген сөз. Көрдүңүзбү? Бузулуп калды деген сөз, барсаңыз толук окуш керек болуп калат, жыгыска окуш керек болуп калат. Сапарга чыгып кетиш. Үчүнчүсү ватан сукна дейт. Бул 15 күндөн азга тура турган убакыт деп атат. Бул өтө эле кыска убакыт. 1-2 күнгө барып чыгып кетет. Эми 120 километрден алыска чыгып 15 күндөн аз болсо, кандай болсо да иншалла кыскартып окуй бересиз. Маселе чыктыбы? Чыкты. Дагы экинчи суроо. Сакалды Алекс. Сакалды кырса күнөө эмеспи? Кайсы күндү канча? Эң сонун суроо, Алла разы болсун. Сакал маселеси боюнча Ханафи мазхабта 2 сөз бар. Шейх Мухаммад Закария аль-Кандахлави, кече Кызыл сууда да айттым. Шейх Мухаммад Закария аль-Кандахлави өтө чоң алым. Машалла, хадистен, эмеден, бул кишинин Аудахул Масалик деген китеби бар. 20 томго жакын мыкты жазган демичи. Ошол Шейх Кандахлави
рисалатун фи уджубул лихия деп сакалды коюш важип деген жыйынтыкка келген ал киши. Бирок башка ханафи алымдар сунна муаккада дейт. Бекемделген сүннет дейт. Өкүм билдиңиз да көпчүлүк ушун. Эми кээ бирөөлөр азыр мустахаб деп жүрөт, устаздар айтат, ал мустахаб эмес дейт. Бекемделген сүннет. Анан кээ бирөөлөр дегенден баягы эч кимди кемсинтип айтып аткан жок. Биз ушундай ою болуп калса деген маанайда айтып атабыз. Биздикилер жаман сөздөн кармай берет анан. 100 адам эми жаңылышат да. 100дөн 99 туура айтып, бирөөсүндө ката алып ошону бетке коюп жокко чыгара берет да. Этият болуш керек ошон үчүн. 3 сөз бар деп айтайынчы, мына кайра башынан айтайын. Сакалда 3 сөз бар экен. Биринчи сөзү важип дейт экен. Шейх Мухаммад Закария ал-Кандахлай жана башкалар айткан. Мухаммад Алауддин деген киши да айткан. Муну важип экенин каяктан билип атасыз? Хадиятул Алаия деген китепте келет. Сакалды кырып салуу арам деп айтат. Арам деген ошол важиптен түшүп аткан сөз. Экинчи сөз бекемделген сүннет дейт. Аны арам деп айткан макру дейт. Үчүнчүсү мустахаб дейт. Эми ага көп деле баягында алымдар ой бербейт. Кээ бир алымдар эле болбосо. Өкүмү чыктыбы? Экинчи маселе. Сакалдын коюу тартибинде узундугу канчалык? Ханафи мазхабта Ал-Хазр вал Ибаха деген китепте келет. Ибн Умар радыйаллаху анхунун риваят алынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оң колду кылалы, чачын сакалынын узундугу бир кобдо, бир муштумдан аспайт эле дейт. Ашып барса бир муштум, мындан биягын кетиш керек болот. Көркөм менен, түшүнүктүбү? Анан сакал моундай бетке чейин чыгып кетпеш керек болот, бетти кырыш керек. Аялы коркуп кетет башка бирөөдөн алдын. Аял деле мындай күйөөсүнүн бетине тийгизиши келет, бетин тийгизип кыйналып калат. Ошон үчүн кызы деле өпкүсү келет. Маяктагы беттеги сакал алынат, мындай келет. Анан мен биягын кое албайт дем, белгилүү себептер бар, эми аяк коюлат негизи. Мындай кетип, азыр чушуга ниет кылып турайын деп атам да. Анан мындайынан келип кетет. Өтө өрүлүп кетпеш керек, жана еврейлердикинде болуп, мынтип байлана өрүлө тургандай болуп. Мындайраак болуш керек, мындайраак болуш керек, анан мындай кетет. Анан сакалды коюу тартиби эми таксырым. Бирөө сакалды койбой калса, биз жаман карабаш керек. Балким ал Орусияда иштейттир. Кирген чыккан сайын ФСБ текшере берип кыйналып калат байкуш. Балким. Анан койгонго жараша адеби менен, бирок иншалла бул бекемделген сүннет. Сүннеттен эч ким даражасын чыга албайт. Кийбей койсо деле болот. Кесип койгон жакшы дейт бизде. Жамаат, бир суроо бериңиздер, устазыбыздан эмес. Бир суроо бериңиздер, бир суроо. Эми бала бакчаларда жандууларды, фильмдердин сүрөттөрү тартылып атпайбы? Анан периштелер кирбейт деп коет, ошол кандай болот? Эң жакшы суроо айттыңыз. Ошого чындап эле периште кирбей калат дейт. Ла тадхулул малаикату байтан фихи суратун ау калбун дейт. Жөн эле эч кереги жок итти үйүнө кирип алса, Европалардын стандартын туурап, сүрөт болсо периштелер кирбейт. Ошого мындай жансыз нерселердин сүрөтүн тарттырыш керек. Экинчи жанагындай өтө кичинекей кылып коюш керек, же бир жерин кем кылып коюш керек дейт. Жок дегенде баягы көзүн тартпай, эмнеге? Анткени сүрөттөн бир отол алып салалык десек, балдардын фантазиясы өрчүбөй калат. Алар биринчиден мукаллаф эмес да, балагаттын жүгү бул арам-сарам дей турган эмес. Алар сүрөт тартыш керек, башка болуш керек, өнөр өрчүш керек, туурабы? Мисалы жанагындай да, анан ошентип отуруп туруп, бир көзүн тартпай коюш керек, бир жери мындай, бир караганда мындай турбай, толук эмес турбай деген тариздегидей болуп коюш керек. Баланын фантазиясына ылайык кылып, одур-бодур кылып. Кечире сиздин карикем уруксатпы, сиздин баягы шагыңыз сынып калбасын, бир тууганым айтыңызчы. Сразу жооп берип салайын. Кайсы тармакта? Россияда. Кайсы тармакта, эгер мүмкүн болсо? О? Машалла, пайдалуу кесип. Азыр электриктердин заманы билесиз да. Ашкана көп, той көп, акчаны көп табасыз иншалла. Сурамай болуп, буюрса биринчи курстарга келет да, окугангач. Анан окуган жерлерден большинство эми келгенде кичине ата-энесин алыстан сагынып баштайт да, анан ошол моменттен мындай ичип кетишет да, жаман жерге. Баба чыгара албай күйүтүн, э? Некоторыйлар болсо мындай каты айтайын десең таанышат, жакшы айтайын десең мындай тоготпойт. Экинчи сурооңузду сурап. Биринчи сурооңузга сразу жооп берип сурайын, экинчини унутпай туруңуз. Армияда дедовщина деген бар. Кече жакында дедовщина эки түрлүү бөлүнөт дейт. Уруксат берилген дедовщина бар, чектен ашкан дедовщина бар дейт. Уруксат берилгенчелик болуш керек, анткени ого көңүлүн ойлоп отурсаңыз арак ичип кетип аткан зыян да. Катуу бир аз айтып урбайсыз го аны, бирок мындай катуу кекетип туруңуз, эртең рахмат эле айтат. Анткени жумшактыкты сезбей атсан арамдан куткарыш керек. Бул бир. Экинчи сурооңузга жооп. Суроом, бизде көп улуттар окуйт да, основной таджиктар болот да. Большинстволор кыздар келишет да Кыргызстандан. Алар кичине сагынып баштагандан
колдоно башат, анан ошол жаман кат айтып алсаң таанышат, жакшы айтсаң ошого кандай кыласың деп билесиң. Анан силерге айтсаң, тажик балдарга айтсаң, алар как бы дословно воспринимать этет, а кат айтсаң алар уруш деп атат. Мындай кылыш керек. Тажиктер да, кыргыздар да экөө бир тууган. Азыр эми геополитикага кирип кетпейли, ал жаман нерсе. Экөө тең бир тууган, чечиле турган маселенин баары диндин алкагында чечилет. Демек, баягындай эми Россиянын өзүнүн закондору бар, башка бар, этият болуш керек, түрмөгө түшүп кетпегендей болуп. Окуңуздар, бүтүп келишиңиздер керек. Диндин алкагында мантык деп коет, логика. Тажик бир тууган, сен да бир туугансың, мен да бир тууганмын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам методун колдонот, услубун. Зинага уруксат бересизби мага дегенде, көкүрөгүнө колун коюп туруп, сенин кызыңды бирөө пайдалануусун каалайсыңбы? Айтыш керек. Тажикстандан кыздар келсе мен ойносом жарашабы? Энеңе ошону ыраазы көрөсүң деп, анын подсознаниясына иштешиңиз керек, аң сезимине. Ошону мындай мынтип сүйлөшүп коорашып, анан ыймандашып, жок дегенде топтолуп, бир аз намаз окуп, жок дегенде эми фадаил амалдар ал жерде уруксат эмес го. Мындай 1-2 хадистерде айт, дин жагынан кызмат кылып эметип, анан кыздарды өзүңүз корууп туруңуз. Жана бизде айгыр бар го, айгыр билесиз да, бир айгыр тоготпойт. Акырын ошо кыздарга мындай жакындап кетпеңиз, өтө чегараны сакташыңыз керек, бирок белек бекчек бериппи, бир нерсе алып берип, ошолордун вниманиясын сиз жакшы жак менен толтуруп берип койушуңуз керек. Башкаларга бара албай тургандай кылып толтуруп беришиңиз керек. Анан экинчиден берки тажик тууган бир туугандар менен ыйман жаатын иштешиш керек. Айтыш керек, түшүндүрүш керек. Ошондо деле болбой атса, анда сиз бардыгына пайгамбар кылып жөнөтүлгөн эмес, өзүңүздүн таквашыңызга көңүл бурушуңуз керек анда. Окшош бир суроо бере алайын мен. Сөзсүз ата. Башкы үй бүлөлүк, бул биздин ушул мына кара колдоо көп үй бүлөнүн маселесинде аталарыбыз баары союзда өскөн. Анан ошо динде ата эненин акысы бериш керек, жана сиздердин уктуган барынча. Бирок ошо как раз намаздын убагы келип, азан чыгып, тагында дайынданып аткан кезде бир жумуш берип салса, ошонун кайсысын кылыш керек да? Атага түшүндүрүп айтыш керек, ата намаз окуп келип туруп мен ушуну кылсам болобу деп түшүнө турган болсо. Бир аз түшүнбөстүктөр да болот. Түшүнбөстүктөр бар, Түшүнбөстүктөр эгерде анда ошол жумуштарды алдын ала билип, билесиз да эми кайсы жумуштарды жумшайт. Билүүгө мүмкүн болобу же кээде болбой калат. Болбой калган учурда ата эне динден түшүнө элек болсо, эми майла жок түшүнүк ниетинде ошол жумушту бүтүрүп туруп, анан жамаатка акыркы саламына да жетишип кала тургандай болуш керек. Такыр жамаатка жетише албай турган убакыт болсо, ата энеге даават максатында ошол жумушту кылып, бирок ата энеге акырын отуруп түшүндүрүп коюш керек. Ата ушул жумушту да кылып тилиңизди эки кылбайын дейм, бирок намаздын собуда болуп атат деп түшүнүгүнө баары бир айтып коюш керек. Анан ошо ата эненин акысы, ата эненин бир туугандары бар да. Дагы эле биздин баары эң жакындарыбыз го. Алардын динге кичи каршылары бар да. Ана сакал менен жүргөндө же сүннөт кийип калган кезде же муздап өзүң Асылып калат. Маселелерге келип акырын ошону кылып атсаң, унчукпай эле кылып атканда келип эле сайыл баягы баштап аткан. Ооба. Ошондо дагы чоң Сабырдуулук менен жеңип кеттиңиз, анан кызмат көрсөтүү менен. Сабырдуулук, убактылуу, анан ошол сиздин сакал койгон, сүннөт кийген адам катары алардын кызматы болуп калат го. Жаман жакшылыктарда айттырбай бир алып кызмат кылганда эртең асыл албай калат. Кызмат жагын катырып коюңуз. Атеисттер бар да. Ооба. Ошолор көп асыл эткенде көп байкадым. Эми аларды Алла түшүнөбүз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканда, мени Курейштин чалдары кууратты, жаштары көтөрдү деп. Ыйманын тилейбиз, эми ыйман тилеп келбесе эмне кылабыз эми? Дуа кылабыз. Кечиресиз. Карыкем дуа кылыңыз. Сиз дуа кылыңыз карык. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Кичине шашылып калдым, кечирип коесуздар. Анткени баягы даанышмандуулук атанын да ыраазычылыгын алыш керек, дагы бир жерге жетиш керек дегендей да. Баягы досторуна бирөө чыкпай калган экен. Эмнеге чыкпай калдыңыз десе, силерге го 1 саат болуп келем, үйдөгүлөр менен көп саат болом дейт экен да. Тилигип калбайын депчи. Кудум ошол сыяктуу ата энебиздин ыраазычылыгын алалы иншалла. Аллах таалам эки дүйнөнүн жакшылыктарын берсин. Кудай таалам ушул жана сабакта сөз кылгандай сапаттуу, багытынан жазбаган, динден түшүнүгү терең болгон, пайдалуу илим билимди берсин. Илим билимдин пайдасы эмнеде? Ал адамдын адеп ахлак жүрүм турумунда. Жүрүм турумубузда улууларды сыйлап, бизден 1 жаш болсо да ошолорго урмат көрсөтүп, алардын баталын алып, бул дүйнөнүн төрүн акыреттин бейишин насип кылсын. Ва саллаллаху таала саййид Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин. Аллах